Ding, ding. I'm sad. I'm happy. I'm sad. Hey guys, how are you? How are you doing? How you doing? Салам достор, кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Кайрадан мен, сиздер менен Адилет Жумабеков, Тил бил долбоору. Эсиңиздерде болсо, мурунку сабакта биз саламдашканды үйрөнгөнбүз. Hey, hi, how are you? What's up? How do you do? Long time no see you деген ушундай сөздөрдү өткөнбүз. Жаттадыңыздарбы? Жаттасаңыздар, анда биз бүгүн сиздер менен чогуу экинчи сабакты өтөбүз. Коңгуроону базганды унутпаңыздар, жана подписация кылганды унутпаңыздар. Бүгүн сиздер менен биз feelings, сезимдер жөнүндө сүйлөшөбүз. Англис тилинде эң керектүү бир эрежени үйрөнөбүз. Андыктан биз менен болуңуз. Let's go! Англис тилинде сезимдерди билдириш үчүн биз эң негизги эрежени жакшы билишибиз керек. Ал эреже англис тилинде to be деп аталат. Бул кыргыз тилинен которгондо болуу деген маанини билдирет. Бул жардамчы этиш. Бизге англис тилинде сүйлөм түзгөндө ушул этиш жардам берет. Кыргыз тилинде деле ушундай жардамчы этиштер бар. Мисалы үчүн, мен ооруп жатам. Ал ооруп жатат. Biz orup жатабыз. Мына өзүңүздөр көргөндөй, мүчөлөрү уланып атат, мүчөлөрү өзгөрүлүп атат. Ошондуктан англис тилинде деле ушундай to be учур жакта өзгөрүлөт. Биринчи биз ат атоочторду жакшылап сиздер менен жаттап алалы. Англис тилинде мен деген сөз I деп аталат. Мен, I. Ал бала he. Ал кыз she. Ал bir жансыз же буюм болсо it. He, she, it. Көптүктүрүн алып алалы. Англис тилинде biz деген biz. Бул we. Сен же болбосо siz, you. Алар they. We, you, they. Ушул ататоочтор менен азыр биз to be'ни туура колдонобуз. Туура колдонуп өзүбүздүн сезимдерибизди билдиребиз. Мисалы, ал бала же ал кыз ооруп жатат десек, анда he, she, it'те жанагы айтылып өткөндөй to be is болуп алмашат. He is sick. Ал бала ооруп жатат. She is sick. Ал кыз ооруп жатат. Дароо биз көптүк санга өтөлү. Көптүк санда we, you, they'де to be are болуп алмашат. Are. We are sick. Biz ооруп жатабыз. Же болбосо you are sick. Сен же сиз ооруп жатасыз. Эч ким ооруп эле койсун. Бул бир гана мисал. Алар ооруп жатат. They are sick. They are sick. Алар ооруп жатат. Мынакей ушундай to be'нин колдонуусу менен жана ататоочтор менен биргеликте кошуп, ушинтип сезимдерибизди англис тилинде айтсак болот. Азыр англис тилинде сезимдерди билдире турган бир нече сөздөрдү үйрөнөбүз. Алардын алгачкысы to be happy, бактылуу болуу. Ошондой эле карама каршысы to be sad, кайгылуу болуу, капалуу болуу. Дагы ала турган сөз to be hungry. To be hungry, ачка болуу. To be hungry. Кийинкиси, наоборот, тескерисинче ток болуу. To be full. Англисинде to be full. Акыркы сөз to be tired. Азыр ушул сөздөрдү жанагы ататоочтор менен колдонобуз. Мисалы үчүн, мен бактылуумун деген кантип айтабыз англис тилинде? Туура, I am happy. Ал бактылуу, ал бала бактылуу. He is happy. Азаматсыздар. Да башка сөзүн алып көрөлү. Мисалы үчүн, менин эсим ооп жатат. Менин эсим ооп атат. I am tired. Эми сиз айтып көрүңүз. Алардын эси ооп жатат. Алардын эси ооп атат. Кандай болот? Туура. They are tired.
Эми достор, сиздер көбүрөөк практика кылыңыздар. Сөзсүз түрдө биринчи ата точторду колдонуңуздар. I, he, she, it, we, you, they ушуларды. Андан кийин to-be'нин учурчагын am, is, are. Анан жана биз өткөн сезимдерди колдоносуздар. To be happy, to be sad, to be hungry, to be full, to be tired. Мисал үчүн, I am tired. He is tired. She is tired. Көптүк санда we are tired. Ушинтип сиздерге үй тапшырма көбүрөөк колдонобуз. Дагы сиздер билген сезимдер болсо комментарийге калтырыңыздар. Кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин. See you next time. Bye bye.